Саламатсыздарбы, бүгүн Жогорку Кеңештин күн тартибинде 20га жакын мыйзам долбоорлору каралган отурат. Анын ичинен эң маанилүүсү Жогорку Кеңештин төрагасынын шайлоо маселеси болууда. Айтсаңыздар, мына эки талапкер көрсөтүлүп, алар өздөрүнүн план программасы менен тааныштырып өтүштү. Талапкерлердин программасында өзгөчөлүк барбы, кандай жаңычылык бар, сиздерге жактыбы планы? Бакыт Төрөбаевтагы, Канат Исаевтагы бул парламентте биринчи жолу эмес, алардан өкөтең 2-3 жолу парламентте депутат болгон саясатчылар катары, өкөтең ушу фракция лидерлери катары парламенттин ичиндеги күнгө тескейлерди жакшы билгендиктен жакшы программа, жакшы сунуштарды айтты. Өкөнүн басым жасаган ушул бөлүгү ошо регламенттеги өзгөртүү толуктоолорго дуушар болгон жагдайларды оңдоо жана Жогорку Кеңештин аппаратындагы бир жакшыртуу маселелерин көтөрүштү. Мен улантып кетсем, дагы бир белгилей турган момент, чынында эки талапкердин программасын мага жакты. Айрыкча могу мыйзамдардын аткарылышы. Ошого биз көзөмөлдү күчөтүш керекпиз. Андан тышкары акыркы мезгилде депутаттардын арасында нааразычылык бар, кээ бирки өкмөт мүчөлөрүнө. Анткени депутаттардын каттарына көпчүлүк учурда монда жөнөкөй бир отписка болуп атат да. Ошол багытта жумушту күчөтүү, Алмайбек Насырганович айтып кетти. Аппарат, фракция алкагында, комиссия, комитеттерде Жогорку Кеңештин аброюн жогорулатуу. Көпчүлүк коалиция эки талапкерди сунуштап жатат да, эмне үчүн бир талапкерге токтоло алган жок? Ошол эле кезде оппозициялык көпчүлүк бир да талапкер сунуштаган жок. Бул жерде регламент боюнча, конституция боюнча ар бир фракциянын өзүнүн кандидаты, өзүнүн талапкерин чыгарууга укуктуу. Мыйзамда коалиция бирди гана чыгаруу деген милдеттеме жок. Ошондуктан ар бир фракция өзүнүн укугунан пайдаланып, жанагындай демократиялык принциптер менен саясий атаандашуулучулук деген ушул. Ошондуктан мына бүгүнкү көрүнүш коалиция бирге токтобой, ошо экөөнү тең чыгарып, добуш аркылуу чечебиз дегендин өзү бул ачык айкындык жана демократиялык принцип деп биз ойлойбуз. Эгерде жанагындай оппозициядагы өзлөрү талапкер чыгарганга конституциядагы регламенттеги жол берет, бирок алардын бул өзлөрүнүн саясий эрки, алар чыгарган жок. Демек ушул коалиция чыккан эки талапкердин ортосунда добуш аркылуу чечиле турган демократиялык таза шайлоо болот. Мына шайлоо курч мүнөздө саясий атаандаштыкта өтүп жатат да, мунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Мындай деле курч деп мен айтпайт элем. Бул атаандаштык, бул нормальный эле принцип. Анан эми Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Канат Исаев, Өнүгүү прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев, булар эки фракция көпчүлүк коалициянын мүчөсү. Ошондуктан көпчүлүк коалиция палатага чыгаргандыгы бул эң туура болду. Биринчиден бул мыйзамдардын талабына ылайык болду. Анан атаандаштык бул нормалдуу, мына нормальный эле принциптеги болгон атаандаштык. Андай деле бир жаман көрүнүш жок деп ойлойм да. Эми мындан аркы төраганын шайлоо процедурасы кандай өтөт? Добуш берүү ачык түрдө же жабык түрдө болушу керек? Регламент боюнча төраганы шайлоо так жана ачык жазылган. Төраганы шайлоосу жабык добуш менен өтөт. Жалпы депутаттардын санынын теңинен көп добушка ээ болгон талапкер өтөт. Демек 60 плюс 1. 120 депутат, анын тең 60 плюс 1 добуш алган талапкер Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланат. Мен бир кошумчалап кетейин. Туура жабык түрүндө бюллетень аркылуу өтүш керек. Анан эми мына бизде коомчулук, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү көп учурда күбө болгон. Баягы бюллетеньге барып атканда ал жер очередь болуп кетет да. Ошого биз жол бербейбиз. Биз сунуштап аткан тартип регламент негизинде, мыйзамдын негизинде, анан кийин комиссиянын төрагасы чыгып бюллетень боюнча, комиссиянын курамы боюнча маалымат бергенде сөзсүз түрдө сунуш берилет. Бир депутат аталат. Депутат аталып, ал өзү жалгыз келип, бюллетенди алып, добуш берип, урнага таштап, кийин өзүнүн ордуна отурганда, кийин экинчи депутат чыгыш керек. 5 саат убакыт кетеби, 6 саат убакыт кетеби? Биз азыр Жогорку Кеңеш, парламент, биз азыр үлгү катары мыйзамдуулукту сактоонун үлгүсү болуп, биз коомчулукка элге көрсөтүш керекпиз. Чынында Жогорку Кеңештин төрагасы мындай таза,
мыйзамдын негизинде шайланды деген принципти биз аны аткарыш керекпиз, элге дагы көрсөтүп коюш керекпиз. Анан баягындай очередь тополом болуп кетсе, контролдоону биз жол бербейбиз. Контролдоо дагы болбош керек. Ар бир депутатка биз мүмкүнчүлүк бериш керекпиз. Жүрөгүндө болгон чечимин ошол жерде билдирет да. Ошол эле кезде добуш берүү жыйынтыгында эки талапкер тең өтпөй калуу коркунучу бар деген пикирлер да айтылып жатат да. Мындай учурда көпчүлүк коалициянын бузулуп кетүү коркунучу жокпу? Бул жагдай мыйзамда кандай каралган? Мыйзам боюнча теоретикалык баягындай, теоретический деп коет эмес, теоретический мындай риск бар, бирок мен ойлойм бүгүн андай жагдайга дуушар болбойт деп. Бирок мыйзамда теория жүзүндө мындай көрүнүшкө жол мындай болуп кетиши мүмкүн. Бирок мен ойлойм бүгүнкү парламенттеги настроение боюнча парламентарийлердин жоопкерчилигин сезүү менен коомдун астындагы жоопкерчилигин бийик тутуп парламент андай интригага барбайт деп. Мына Кыргызстан парламенттик демократияга бет алып, ошол жолго барууга аракеттерди көрүп жатат да. Парламенттик башкаруу системасында спикерлик кызмат ордунун ролу канчалык? Парламенттик саясий системада спикердик орду бийликтин иерархиясы боюнча бул президенттен кийинки экинчи орунда турат. Конституция боюнча президент отставкага кетсе, анын ордуна милдетин аткаруучу спикер болот. Демек, мунун өзү ошол жогорку кеңештин спикеринин саясий баягы чокудагы ролу өзүнүн айгинелеп турат. Мындан тышкары бүгүнкү күнү бийликтеги тутумдагы эң күчтүү, эң саясий салмагы, саясий таасири бар бул парламент, ал эми парламенттин лидери, парламенттин төрагасы, бул протокол боюнча дагы, мыйзам боюнча дагы, конституция боюнча дагы эң жогорку бийлик кызматы деп эсептелет. Төштү Раймович, парламенттин лидери кандай болушу керек? Парламенттин жетекчиси таза болуш керек. 120 депутатка оппозиция, позиция дебей тең көз карашта болуш керек. Парламент аркылуу мамлекеттин аброюн эл аралык бир иш-чараларда ар дайым жогорулатып туруш керек. Ишеничке ээ болгон 120 депутаттын ишеничине ээ болгон адам болуш керек. Бүт бийлик бутактары менен ынтымакта жакшы мындай жагдайда иштей турган киши болуш керек да. Бүгүнкү жогорку кеңеш карай турган маселелердин катарында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр сунушталып жатыр. Анын ичинде экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө мыйзамга да толуктоолор киргизилүүдө. Экстремисттик аракеттердин алдын алууда мыйзамдарга кандай өзгөртүү толуктоолор сунушталып жатат? Бул мыйзамды мен ойлойм Тынчтык Уроймоштагы укук коргоо кызматкерлеринин жакшы түшүнгөндүктөн ал системанын баягы мыкты адиси катары колдойт деп мен ишенем. Парламентте биринчи окууда дагы бул сиздер колдогонсуз. Анткени бүгүнкү күндө коомдогу эң чоң коркунучтардын бири бул терроризм жана экстремизм. Бүгүнкү күндө ушул укук органдарына жанагындай экстремизм, терроризмди, идеологияны жарнама кылган, ошону тараткан интернет сайттардагы домендерди жаап коюуга уруксаат берүү маселеси жана сот аркылуу жабылат, бирок ошол сот аркылуу процедурасы батыраак каралсын деген норма. Муну мен ойлойм депутаттар корпусу колдоп берет. Мен Алмайдан Сырканович айткандай мен колдойм ал мыйзамды. Бул талаптын учурдун талабы чынында азыркы күндө эң коркунучтуу ушундай көрүнүштөрдө терроризм, экстремизм, анан кийин мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин күчтүүлүгү бул эң приоритеттүү багыт катары мен карайм. Ошондуктан акча каражаты болобу, мыйзам жагынан болобу, биз болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшаш керекпиз ошондой террористтик, экстремисттик көрүнүштөрдү жоюуга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мындан тышкары жогорку кеңештин күн тартибинде сот тармагына тийиштүү болгон Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө, соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдарга сунушталган өзгөртүү толуктоолор сыяктуу бир катар эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорлору да каралмакчы. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Жогорку кеңеште каралып жаткан маселелер жана кабыл алынып жаткан чечимдер тууралуу Пирамида телеканалы аркылуу кабардар болуп турсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.